Kumtor Gold Company tarafından 2025 yılı 12 tonnadan aşık altın öndürülgön. Ötken yılı bir onsa altından bası 2882 dolardan başlalıp, yıl ayağında 4612 dolarga jetken. Jana ortaça yıldık bası 3711 dolarda tüzdü. Altın öndürүүдөн түшкөн жалпы киреши 2025 yılı 1 milyard 434,6 milyon dolarga жетип, таза киреши 706 milyon dolardan aştı. Салык жана башка төлөмдөр түрүндө бюджетке 246,5 milyon dolar отурулган. Баса белгиле кетчү жагдай Кумтөрдөгү тоген казып алуунун шарттары оорулушуп, алтынды ылгап алууда татаалдашып, алтындын өздүк наркына таасир этти. 2025 жылы баардык чыгымдарды, салыктарды жана башка төлөмдөрдү эсепке алганда, bir унса алтындын өздүк наркы 1884 долларды түздү. Ошондой эле өздүк нарктын өсүшүнө дүйнөдөгү акыркы геосаясий окуялардан улам, логистиканын, күйүүчү майдын, реагенттердин, тетиктердин, электр энергиясынын жана башкалардын кескин кымбатташы себеп болду. Мисалы, күйүүчү майлар 50%, реагенттер жана химикаттар 70%, электроэнергия 92%. Оор тоген жана көмөкчү техникалардын тетиктеринин баасы 30%га чейин кымбаттаган. Ошондой эле логистика кыйындап, мурда 3 аптада келчү товарлар 3 айда жетип, транспорттук чыгымдар 106%га өскөн. Ошуга карабай Кумтөр ишканасы алдыга коюлган баардык пландарды аткаруу менен жер астынан алтын казуу, тоголок жаңгар кендерин өздөштүрүү, калдык сактоочу жайды кайра иштетүү сыяктуу ээри долбоорлорду активдүү ишке ашырууда.